ушул чет жактан жардам берип аткан мигранттарга мен аябай ыраазымын. Менин кубанычым койнума батпай турат. Үй ушунчалык көтөрүлүп калды. Дагы строй материалдары үстүнө крышасын жапканга, ичин бүткөнгө, балка жыгаштары жетишпей атат. Ушуга жардам берсеңер жакшы болот эле. Аябай ыраазы элем ушу. Бир үй бүлөнүн турмушу оор болуп, тапканы тамак ашына жетпей катуу кыйналышат. Ошондой кыйынчылык күндөрдө аялы үйдөгү буюмдарды түйүнчөккө уруп, сатып акча кыл деп күйөөсүн базарга жиберет. Күйөөсү болсо сатаарын сатып, түшкөн акчага азык түлүк алууга бет алганда, алдынан бир кайырчы чыгып, 3 күндөн бери тамак аш жей элекмин, садака берчи дейт. Кишинин боору ооруп, акчасынын тең жарымын кайырчыга берейин десе, а бирок 3 күндөн бери тамак ичпеген адамга бул акча эмне болмок эле деп ойлонуп, баардык акчасын берип коет. Үйүнө келип, аялына болгон окуяны баяндап берет. Аны угуп аялы кубанып, жакшы кылыптырсыз. Бүгүн экөөбүзгө курсак тоёрлук азык бар го. Эртеңкиге дагы көрө жатарбыз дейт. Эртеси күнү аялы дагы үйүндөгү калган буюмдарды жыйнап, күйөөсүн базарга жиберет. Жолдош аларды да сатып келатканда, кечеги кайырчы дагы алдынан чыгып: "О кайрымдуу адам, сенин бергениңе жүрөгүм жылып, абалым жакшырып калды. Бирок дагы бир өтүнүчүм бар. Бүгүн дагы али тамак ичкеним жок. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, дагы мага кайргыла койчу" деп суранат. Кедей өзүнүн аз акчасынын жарымын кайырчыга берип, жартысына бир балык сатып алып үйүнө келет. Аялы балыктын ичин тазалап жатып, аябышка: "Бери кел, биз эми байбыз. Бул балыктын ичинен асыл таштар чыкты" деп кубаныч ичине батпай ыйлап жиберишет. Экөө деңиз маржандарын алакандарына салып, көздөрү ала албай суктанып карап жатышканда, эшиктин каалгасы кагылып, ар жагынан жанагы кайырчы көрүнөт. Үй ээси аны кучактап: "Эми сен да, мен да кедейликтен кутулдум. Мына бул дүйнө экөөбүзгө тең жерет" дейт. Ошондо кайырчы ал кишиге кайрылып: "Дүйнөң өзүңө буйрсун. Мен кайырчы эмесмин. Сени сыноо үчүн жиберилген Аллахтын периштесимин. Аллах сага ыраазы болду" деп үйүнөн чыгып баса берди. Деги эле жүрөгүбүз кенен, пейлибиз таза болсун. Берген кол алган колдон жакшы. Ким алса колун, ким берсе жүрөгүн толтурат.